Ала Бука районундагы бул суу Өрүктүү Сай айылын так экиге бөлүп агат. Жай тургундар үчүн узун жолду көпүрө гана кыскартат. Тилекке каршы өтмөк тар болуп, унаалардын өтүүсүндө кыйынчылык жаралат. Көйгөйдү чечүү үчүн айылдын улан кыздары демилгени колго алышты. Номер 18 Жолчубек Бешимов атындагы орто мектепти бүткөнүнө 10 жыл толгон мааракесин белгилөөгө чогулган классташтар ашыкча чыгым шанш өкөттүн ордуна көпүрө салышат. Азыркы тапта куруу иштери кызуу жүрүп жаткан кези. 3-4 демилге көтөрүп чыкканбыз. Андан кийин биз ушу көпүрөгө токтолдук, бизге ушул макул болду. Ошо менен 20 бала кеңешип, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушуга аракет кылып ишке ашырып атабыз. 10 жылдык мааракени белгилеп жаткан классташтар курулушка 170 миңдей каражат чогултушкан. Керектүү курулуш материалдары алынып, уста жалдабай өздөрү куруп жатышат. Көңүл кубантарлык саамалыкка айыл эли да ыраазы. Жергиликтүүлөр үчүн чоң белек болсо, келечек муунга үлгү катары сакталат. Бизге жардам бергендерден ДЭУ техника жагынан жардам берип атат кичине. Анан кийин биздин айыл депутаттарыбыз бир жардам берип жүрүшөт. Калган каражат баардык балдардын өзүнөн болуп атат. Уста пулду өзүбүзгө калып атат, өз иштеп бүтүрүп атабыз. Өткөн жылы да мындай демилгелердин бири ишке ашкан болчу. 10 жылдыкка чогулган классташтар айылга 7 аялдама орнотушкан. Буга чейинки бүтүрүүчүлөр мектеп үчүн гана пайдалуу иштерди жасап келишсе, эми кийинкилери бүтүндөй айылдын көйгөйүн колго алып олтурушат. 7 остановка куруп берген айылыбызга, ооба. Өзүбүздүн балдарыбыз. Быйылкы 89-дун 10 жылдыктары, Кудай кааласа, мына аябай салымдары чоң, элге жакшы неме кылышып атат. Жараксыз абалга келип калган көпүрөнү аябай бир мындайча айтканда заманбап оор техникалар өтүүгө жарактуу кылып, жаңылап бир эл журт буга аябай ыраазы болуп отуруп, буга айылдын депутаттары келип аралашып, кемчилигинен кабар алып турушат. Классташтардын демилгесин жергиликтүү бийлик да колдоп, техника жагынан жардам көрсөтүүдө. Келерки жылы да 10 жылдыкка чогулган топ мындай алгылыктуу иштерди улантмак болуп атышат. Анда айылдын көчөлөрү толугу менен жарыктандырылат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Ала Бука району.